Darıma akika soyup durmun, çoğun kızım 3 yaşta, kiçüsü 1,5 yaş. Emi 2 koy soyun bu, je bir kızıma bir soysam mı jarayбы, je sadaka kılıp akçasını ele bersem deyim, sizden Allah razı olsun. Akika 7-nji günü bolat tuğandar. Bugün törölsө, bugündü 1 dep sanayбыз. 7-nji günü uul törölsө 2 koy, kız törölsө 1 koy. Бұл sünnet bolat. Kıla alбай койсоңуз, мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, эч кандай күнөө болбойт. Ушул 7-нчи күнү. 7ден кийин азыркы мындай 1 ай өтүп кетти, 1 жыл өтүп кетти, 3-4 жыл өтүп кетти, анда мустахап болот. Сүннөттүн сообу калбай калат, бирок мустахап калат. Баары бир кан чыгарып кое бериш керек. Bir учурда чыгарып алсаңыз деле, мындай кылыңыз, акыйканын канын чыгаргандан кийин ошол этти баарын эле өзүңүз жесеңиз деле боло берет. Ошон үчүн бул жумада паланча кызыңыздын акыйкасы, кийинки айда паланча балаңыздын акыйкасы деп жей бериңиз буяктан. Кудай берди да. Албетте бейбечараларга берип койсоңуз, бул сиздин машаалла айкөлдүлүгүңүз, сиздин жакшылыгыңыз, сиздин боорукерлигиңиз болуп эсептелип калат. Кичине бар башкалар менен да бөлүшүп жеген жакшыраак да. Ата көзүңүз жесеңиз деле күнөө эмес. Мен тойлордо видео оператор болуп иштеймин. Ал жактарда спиртной ичимдик ичилет. Мага күнөө болбойбу? Ушул жөнүндө толук маалымат бериңизчи, урматым менен. Туган күнөө болот. Арак бар жерге барбаш керек. Кайсы жерде арак ичилип атса, не только оператор, жөнөкөй деле мусулман ал жерге барбаш керек. Ал жерге Алланын балеси түшө турган жер. Ошол жерге барып башыңызды тосуп бересиз балеге. Алланын каргышы түшө турган жер. Билбей барып алдыңыз эле тойго. Ошол жерден анан кийин булар башташты да. Буга күнөө жок. Эми ал жерди таштап баса берсин дейт. Эми бир жактан туугандар чакырып калат. Тууганчылыкты да үзбөш керек. Пайгамбарыбыз хадисинде келет. Анан арак койсо ал жерге барбаш керек, пайгамбарыбыздын хадиси келет. Не кылабыз десе, анда тойго чейин эле барып жоктоп коюңуз. Тойго чейин барып эле ак батаңызды берип, бере турганын берип жоктоп коюңуз. Же тойдон кийин капа болушпасын. Эгерде арак болбосо мейли барабыз деп. Макулбу? Операторго тим более. Ошол нерселерди тартып элге ичип алгандардын баарын, андай мындайлардын баарын көрсөткөн дагы кошумча күнөөлөр боло берет. Устаз, менин баламдын аты Билал, 5 жаш, 3 айлык. Сүйлөй элек. Жалпы жамаат менен сүйлөп кетишине Аллахтан дуа кылыңыз. Алла таалам иншалла сүйлөтсүн иншалла. Сиз мындай кылыңыз иншалла. Bir açkıç var, tazarak açkıç. Zamzam su olsa zamzam suga salıp, Fatiha'nı okup, oğuzuna salıp mınday kılıveriniz. Şunday bir, mınalı Kaaba var o. Kaaba'nın açkıcı var da, Kaaba'nın açkıcı var. Kıblanınca. Abdurrahman degen bala var eken. Şaybaniler de koyat bular. Peygamberimizden murdağı doğrudan beri Kaaba'nın açkıcı oşol uruda. Peygamber bular gene bir vakt bolğanda aytıp berem. Oşo Abdurrahman degen balaga men jolukkamında. Bir kança jыл açlıktan burada. Ошол 5-6 жашында деле сүйлөй албайт экен да. Атасы анан баягы замзамга суу ачкычты салып, бергел дептир, Фатиханы окуп, оозуңа салган. Оозуна кишилер ачкычты кармап туруп, кайра ач дептир. Сүйлө дегенге сүйлөп кеткен экен да. Ошондо иншалла замзамдын да касиети бар. Ушуну бир иншалла эреже кылып көрсөңүз, мүмкүн Алла таалам берет. Кыжалат болбоңуз, негизи. Суроо, ломбардтан көрөкана буюм сатып алса болобу дейт. Ломбардка бирөөлөр өзү буюмдарын таштап акчасын убагында бере албай калып, ошол буюм калып кетет дагы, алар арзан кылып сатышат. Ушундай да туурабы? Алса болот. Устаз, мен 9-класста окуйм. Мектепте классташтар кыздар суроо берип калышат. Ошондо мен аларды карабай жооп беришим керекпи? Эми мүмкүнчүлүк болушунча алар менен көп аралашпай, көп сүйлөбөй, бирок аларга сизден пайда жетсин. Жакшылык, аларга зулумдук эмес, бирок өтө эле мындай кабагын бүркөп алып, бул жактан келетсе, бул жакка качып кетип калып, андай эмес эми. Ошо аралашуудан мындай этиятташ керек. Кандай суроо болсо, өзүңүзгө тиеши болсо жооп берип коюңуз, негизи сактанганга аракет кылыңыз. Чач боюнча кандай кылып алган жакшы? Пайгамбарыбыздын чачы кандай эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чачы хадистерде келет, желкесине чейин тийчү.
Mo желкесине чейин, ийине чейин жететчи да. Кээде мына кулактын учуна чейин да болчу. Кээде таптакыр алып койгону дагы бар. Бирок бир нерсе бар, ушуну эске унутпайлы. Балдарга же өзүбүздөргө чачып койгондо бир жерин алып, экинчи жерин өстүргөн, ушунудан тыюу салган. Алсаңыз тегиз, койсоңуз тегиз. Бир жерин таптакыр алып, бир жерин коюп, азамкы мына батыштын модасы бизге деле кирип кетти. Bundan пайгамбарыбыз тыюу салган хадис бар. Ата-энем, бир туугандарым намаз окуш үчүн кайсыл дуаларды окуса жакшы таасир берет? Чоң рахмат. Кыргызча эле дуа кылыңыз. Роббирхамхума кама раббаяни сагира. Буну дуа кылыңыз. Алла Таалам ушу ата-энеңизге рахматтын дуасын кылып, кыргызча я Алла, ата-энемди ыймандуу кыл, ушу намазга жүрөгүнү ушуну жумшак кыл деп. Шарият жөнүндө толук маалымат берип коесуз бу. Шиялар жөнүндө толук маалымат берип коесуз. Туугандар, шиялар булардын акыйдалары ахли суннат вал жамаатка туура келбейт. Кур'ан-ы Карим боюнча, макулбу, пайгамбарыбыз боюнча, Алла Тааланын кээ бир сыпаттары боюнча, сахабалар боюнча өзгөчө. Булар, туугандар, эң алгачкы, эң бөлүнгөн исламда сунни менен шиялар Hazret Umar разияллаху заманы бүтүп, мынакей Усман разияллаху доорунан баштап келаткан чоң фитна. Ошондуктан бизге Алла субханаху ва таала бизди сактасын, элибизди сактасын. Бизге мына ушул учурлардан көбүрөөк этияттуулук кылганга туура келет. Шиялар жакшы эмес тууганда. Бирок дин эркиндиги толук камсыздалып, адамдын укугу болгондон кийин ар ким өзүнө динди карманабы, карманбайбы, суннийби, шиябы, бизде бардыгы камсыздалган мыйзам боюнчачы. Бирок балдарыбызды сөзсүз аларды эстетип, буларга сунни направлениядан беришибиз керек болот. Булар боюнча да бир кенен убакта айтып берейли. Кысасы айтканда коркунучу бар. Этияттанышыбыз керек. Ат жөнүндө айтып коесуз бу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минген атынын аты кандай жана атынын атын койсо болот туугандар. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылкы боюнча абдан эле көп айткан. Куранда аяттары бар, хадистери бар. Пайгамбардын өзүнүн ат чапканы бар. Ат боюнча буйурса, кененирээк башка күнү айтып беребиз. Орозо жөнүндө кеңири түшүндүрүп бериңизчи. Орозо жакындаганда түшүндүрүп берейли. Мындай эми фарыз орозо бар, важип орозо бар, сүннөт орозо бар, нафил орозо бар, каза орозо бар, орозонун түрлөрү бар туугандар бизде. Орозо ушунча айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дозоктон калкан депчи. Бунун касиети дагы, фазилети дагы өтө улуу. Рамазанга жакындаганда Кудай кааласа баштайбыз. Ага чейин 1-4 күнү орозо кармай берсеңиздер жакшы. Өзгөчө мына кийинки келаткан айдагы орозонун айы. Бирок толугу менен эмес, 13, 14, 15, 1-4 күндөр кармап турсак, Рамазанга даярданып жакшы болот. Базарда иштейбиз, кээде көздү тыя албай калабыз. Ошонун өкүмү кандай болот? Аракет кылыңыз. Фаттакуллаха мастатаатум, колуңардан келишинче күнөөлөрдөн сактанганга аракет кылгыла деп, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан бугачы. Көздү сактаганга аракет кыла бериш керек. Мүмкүн болушунча. Кур'анда Алланын өкүмү бар. Кул лил муъминин ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Айткын момундарга, эркектерге, алар көздөрүн пас кылсын намахрам аялдардан, жана уяттуу жерлерин сактасын деп. Ошондой эле момун аялдарга да буйрук берилген. Алар да көздөрүн пас кылсын, жана уяттуу жерлерин сактасын деп. Ражап түнү дайыма 11 мартта болобу? Жок туугандар, мындай да. Биздеги 2 санак бар. Сан боюнчачы, календар боюнча милади, хижри деп коет. Милади деген мына 11 март. Хижри болсо бүгүнкү күнү 27 Ражап. Экөөндө тең эле 12 айдан. Бирок милади күн менен эсептейт, күн менен. Исламдын санагы болсо, бул болсо ай менен эсептелинет. Күн 365 күндө бир тегеренсе, ай 355 күндө. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн 10 күн жыл сайын аркага кете беребиз да. Билесиздерби, июльдарда ороза кармадык эле го. Азыр мына апрелдерге келип калды. Эми Кудай кааласа бир өмүрү берген болсо Алла Таалам, кышында кармайбыз орозаны. Демек дайыма 11 март боло бербейт. Бул ушу өзгөрүлүп турат. Мунун данышмандыгы да көп да, ай боюнчачы. Себеп бардык мезгилге Алла Таалам сынайт да бизде.
Иштегенде дагы мисалы стройкадабы же башка жактабы аялдар менен иштесек берекеси жок болуп калабы. Күнөөлөрдөн сактансак берекелүү болот. Аялдарга айтат элек, алар деле иштесин. Бирок махрамдары менен бирге болгону жакшы. Аталары, агалары, балдары, инилери жана башка. Устаз өзүнүн өзү асып алса, Алла кечиреби, рахмат. Аллаху акбар. Кечирет Алла Таала. Иманы болсо эле кечирет. Бирок өтө чоң күнөө бул өзүн өзүн асып алган. Биздин ахли суннат вал жамаат, биздеги акыйда матуриди акыйда боюнча бир адам чоң күнөө кыла турган болсо имандан чыкпайт. Иманы бар, эртеби кечпей ишке чыгат деген сөз. Макулбу? Уста содада көп кошсо болобу, өз баасын кошсо болобу. Болот. Бирок адамдардын муктаждыгынан пайдаланып турупчу, ошол убакта бааны көтөрбөш керек. Өзгөчө буудай жана ошондой жей турган зарылчылыктар бар го, ошол учурларда. Мынакей пандемияда кээ бир адамдар унду канча кылып көтөрүп жүрдү. А бул болбойт турган. Бул болбойт. Салам алейкум. Рахматуллахи ва баракатух. Менин досум исламда эмес, болуп жатат. Мусулман эмес. Исламга чакырсам, мага 3 суроого жооп берсең, ойлонуп көрөм дейт. Жараткан Алла эмне үчүн шайтанды жаратты дейт. Ал бизди Алланын жолунан адаштырса, жараткан Аллахым билгенби шайтан жаман болорун жаратканда дейт. Мындай. Шайтанды Алла субхана ва таала жаратты, сыноо үчүн. Сиздерди, биздерди бу дүйнөгө келип, сыноого. Демек шайтан жакшылык менен жамандык бар. Шайтанды Адам алейхиссалам менен бул кагышып, анын балдары бизге душман. Алла Таала Куранда айтат, ачык айкын душманыңар шайтанды душман туткула дейт. Ошондуктан шайтанды эмне үчүн билип туруп да ушундай кылды десе, бизге бейиштин даражасы, бизге ыктыяр берилген. Ошон үчүн пайгамбарлар китептер түшкөн. Шайтанды Алла жаратты. Бул жамандыгы бар. Бирок жамандыкты колубуздан тартып аткар кылдырбайт. Ал жөн азгырат. Эртеге кыямат күнү айтат экен да. Шайтан эмне дейт? Мен сунуштадым эле, өзүң кылдың го, бүгүн сен мага айтып атасың эле. Жок, мен жөн эле сунуштап койдум. Мына. Ошон үчүн адам өзүнүн ыктыярында жакшылык жамандыкты кыла турган. Маңдайга жазылган деген суроо жалпы иш, кандай дейт? Жакшы иш жасасак деле, жаман иш жасасак деле жараткан Алла Таала билет. Туура эле? Буну маңдайга жазылган дегенди тагдыр деген маселеси. Биз тагдырга иман келтиребиз. Алла Таала буну билет. Жакшы дагы, жамандык дагы Алла Тааладан деп. Бул Алланын сыры деп терең кирбейбиз. Албетте бардык нерсе тагдырга жазылган. Ким кайсы жака жазылса пайгамбарыбыздан сураганда, анда пайгамбарыбыз жооп берген, ким кайсы жака жаралса, ошол жеңилдик кылынат деген. Буну мааниси, бейишке жаралсаңыз, бейиштин иши сизге жеңилдик кылынган, дозокко жаралсаңыз, дозоктун иши сизге жеңилдик кылынган. Кудайым сактасын да. Исламды билбей өтүп кеткен адамдар эмне болот дейт. Исламды билбей өтүп кеткендер тугандар мындай. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келгенден кийин бардык адамга мынакей ислам дини таркалган, айтылган. Кыямат күнү ошо менен сооп берилет. Кээде ушундай маселе бар. Эгерде ислам дини жосо Алла Тааладан китеп же болбосо пайгамбар келбеген жакта дагы адамдын акылынын талабы ушул болуш керек эле, жараткан Алла бар, бул ааламдын кожоюну бар. Ал жалгыз депчи таап чыгыш керек эле да, буну фитрат деп коет тугандар. Ошон үчүн хадисте айткан, ар бир бала төрөлгөндө фитратта турулат. Кийин ата энеси жөөт болсо жөөт кылып алат, христиан болсо христиан кылып алат, отпарас бутпарас болсо отпарас бутпарас кылып алат, мусулман болсо мусулман кылып. Эгерде баланын өзү наристени кой берсең, Алланы бир деп чыгат деген сөз да. Устаз өткөндө Юсуф алейхиссалам абакта жатканда эки баланын түшүн жооруганын айтпай калдыңыз эле, айтып коесузбу? Айтып бербедимби? Мейли бирөөсүнө айтканда мындай деген, бирөөң чыгасындагы даргага асыласың деген. Даргага мойнунан асылат. Экинчи чыгасындагы падышанын барып кызматын кыласың деген. Түшүнүн жоорусу ушундай болгондо. Мен силерге айтып бердим беле, Юсуп пайгамбар абакка түшкөндө, мурунку анда тиги Сараксыйда болгон сабактарда. Ошол жерде зындандаштары бар эле, экөө келип түшүн айтканда, бирөө айткан, мен башымдан ушундай бир канаттуу келип чокулап атыптыр деген да, төбөмдөн. А экинчиси айткан, ушундай мен бир шарап сыгып аткан экенмин депчи. А Юсуп пайгамбар айтты, бирөөңөр даргага асыласыңар, экинчиңер барып туруп падышага кызмат кыласыңар депчи. Анан баягы эки бала айтты, мындай деди да.
Biz тамашалап койдук, жалган эле түштү айтып көрдүк, не деп чечер экен депчи. Юсуп пайгамбар не деди? Мындай деди. Кудиял амруллади тастафтиян. Силер экөөңөр айттыңар го, жалган көрдүңөрбү, чын көрдүңөрбү, мага кызыктырылбайт, бирок мен не деп айттым го, ошондой болуп чечим болду деди. Ошон үчүн сен жалган түшүңдү же болсо чын түшүңдү мага кызыктырбайт, силер сурадыңар эле, мен айттымбы, болду ушундай чечим чыгат деди да. Бирок ушунчалык пайгамбар мүнөзү ушундай болот экен, экөөнүн бирөөсүн билет эле, ким асылат даргага. Бирок айткан жок. Экөөң бирөөң ушундай болосуң, бирөөң мындай деп. Мындай деп эле койду. Экөөң бирөөң деп эле койду болду. Себеп эгерде айта турган болсо, ал түрмөнүн ичинде эле ага өлүм болуп калмак да. Туурабы? Тирүүлөй эле өлмөк да. Бирок пайгамбардын мүнөзү ушундай экен, кийин чыгышкан. Так. Ат-тахиятта ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракат дегенди ташап окуп жүргөн экен. Намазды кайра окуш керекпи? Жок, намазды кайра окубайсыз. Ат-тахиятты окушлук важип намазда. Каадада отурушлук, биринчи каадада отурушлук бул дагы важип. 3 рекеттүү, 4 рекеттүү намазда. Ал эми экинчи каада, акыркы каада, же болбосо 2 рекеттүү намазындагы каадасы, каадада ушу ат-тахиятты ташаххудтун микдар деп коет, өлчөмүнчө отуруу фарыз. Түшүндүңүзбү? Отурабыз го, 2 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин отурабыз. Ошол ат-тахият бүткөнгө чейин ошол мөөнөт убакытты канча алат? Ошончо отуруш фарыз болуп эсептелинет. Ал эми ат-тахиятты окушуңуз важип болот. Эгерде ат-тахиятта ушул сөз калып кеткен болсо, кайрадан намазды кайталабайсыз. Эми будан ары оңдоп окуңуз. Фарыз айн илимдерин окутуучу 1 же 2 жылдык медреселер барбы устаз? Же барып келип окуган кандай ислам окуу жайы барбы дейт. Мен билбейт экенмин. Кээ бир медреселерде болсо керек, сураштырып көрөйлү. Ушундай 1-2 жыл окута турган фарыз айындарда же болсо алгачкы билимди бере турган болсо, айтабыз сиздерге. Бүгүн асыр намазды 17:17 кириптир дейби. Ошол убакта пешим намазын фарызын окуп, салам бергенде 10 секунд өтүп кетиптир. Суроо, намаз өттүбү же кайра окуш керекпи? Жок, кайра окубайсыз, болду. Кайра окубайсыз. Бир кишинин бир нерсесин башка бирөөгө айтып берип, атып, анын атын айтпай эле, ушул киши ушундай деген деп айтса, ушакка киреби? Кирбейт. Атын айтып баланча дебесеңиз, ушакка кирбейт. Норуз боюнча акча чогултуу көйгөйү башталат. Кээ бир гос жумушта ушул тууралуу эмне дейсиз? Туугандар, бул Норуз майрамы бар го, бул ислам дини майрам эмес бул. Биздин дини майрамыбыз ороза айт менен курбан айт майрамы. Кошумча жума күнү. Өзү чын айтканда, чын билесизби? Ар бир күндү биз майрамдасак болот. Кайсы күнү Хазрет Али разыйаллаху анху айткан, кайсы күнү сиз күнөө кылбасаңыз, ошол күн сиз үчүн майрам деген. Чыныгы майрам ушу дейт. 5 убакыт намазды жамаат менен окудуңуз, зикр, дуа, Куран окудуңуз, намахрамды карабадыңыз, бирөөнү ушактабадыңыз, текеберленбедиңиз, бирөөгө көрө албастык кылбадыңыз, бирөөгө жамандык каалаган жоксуз, бирөөгө зулумдук кылган жоксуз. Кайсы күн ушундайыңыз болсо, сиз үчүн ошол майрам өзү. А бирок Норуз биздин мамлекеттик майрам. Анан акча чогулуп тияк бияктан кажети деле жок. Мечиттерде салафиликти кармангандар үн чыгарып амин дешет. Ошолорго кайрылып, ай койгула, кыйкырбай десем болобу дейт. Мындай туугандар. Бул эми бир аулавият деп коет. İçinden aytkandагы сүннөт, үнүн чыгарып айткандагы сүннөт. Ханафи мазхабта içinden айткан афзал. Аула. İçinden айткан. Анткени Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала дуа кылгыла Роббиңерге жашыруун ичиңерде деген. Ал эми башка мазхабтарда үн чыгарып айтат. Саудияга барганда үн чыгарып айтышат. Бул бир талашка, бир жек көрүүгө, душмандык алып келбеш керек. Бирок албетте, мисалы салафи туугандар бар, же башка мазхабты кармангандар бар. Алардан суранат элек, жамаат туугандар биздеги Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда бардыгы ханафи мазхабты кармангандан ичиңизден амин десеңиз эле Кудай угуп турат. Алла узак эмес, жакын. Билбей калбайт. Амин деген кабыл кыл деген сөз. Амин деген бул дуа болуп эсептелинет. Истажип деген мааниде. Ичибизден айтайлы туугандар, ынтымакты кармайлы. Рахмат. Салам алейкум. Замзам сууну уютуп ичсе болобу? Болот. Уютуп ичсе болобу? Болот туугандар. Өкүмү өзгөрбөйт.
өкім өзгөрбөйт, шипасы мурдагыдай эле болот. Анан кийин замзам сууну чайга кылып ичсе болбойт, билесиз а? Чай кылып ичип салбагыла. Замзам жок, ошо эми уюткандан кийин аны дагы туугандар чай кылып ичсе болбой калат. Уюткандан кийин дагы шипа катары ичсек болот. Ошону биз мисалы истинжага иштетсек болбойт. Замзам суунун урматы бар да. Окууларда акча берип бүтүргөнбүз. Бул кесип менен иштесек, өзүбүзгө, балдарыбызга зыяны тийсе, ал кесипти таштаганыбыз керекпи деп. Мындай туугандар. Көбүн билип билбей ушу убагында кичине тыйым тыпырып берип бүтүп алдыңыз, диплом алып алдыңыз, же болбосо айдо удостоверениясын алып алдыңыз. Эми тоба кылдыңыз да. Болду эми. Ал эми удостоверение кайра ыргытып жүргөн кереги жок. Эми өткөн ишке тоба кылыңыз, салават айтыңыз, будан кийин кайталабаңыз. Жүрөккө ыйман келиптир, машаалла. Арамды чыгарып атат. Тил менен чыгарып атабыз го. Кудай кааласа бир күн келет, жүрөктөн чыгарабыз, ошол күнү биздин бактылуулугубуз болот буюрса. Бул дагы жакшы нерсе. Ата-энемдин көзү өтүп кеткен. Ата-энеме мал союп, Куран окутуп, туугандарды чакырып, Куран окутсам болобу? Же медреселерге барып мал союп берсем болобу? Ошол жөнүндө маалымат берип коесуз. Экөөнү тең кылсаңыз болот. Мүмкүнчүлүгүңүзгө карай. Биз досторубуз, аяштарыбыз болуп, ай сайын чогуу тамактанып турабыз. Отурушта эч кандай ичимдик жок. Арам нерселер болбойт. Арабызда намаз окугандар дагы бар. Суро. Ошол отурушта ислам туурасында сөз кылып, дин жөнүндө баян кылып отурсак болобу? Эркек аял чогуу отурат жерде, отурган жерде дейт. Жок тагысы. Бөлөк болсун, мейлиби? Эркектер өзүнчө бир комнатада, аялдар өзүнчө бир комнатада. Ушуга келишибиз керек бар. Макулбу? Ушуга келишибиз керек. Акырын иншалла. Бирок бир күндө эмес, эми акырын. Эң жакшы экен, ортоңордо арак жок экен. Бирок эми азыр мынага келиш керек. Эркек аял учураганда баары бир эми фитна, шайтан азгырбай койбойт да, тууган. Азгырбай койбойт. Эртеге ушул сиздин аялыңызга башка эркектин көзү түшсө, үйүңүзгө барып дагы тополоң. Сизге башка бирөөнүн аялына көзү түшүп, кичине жылмайып сөз ылдыйбөдө болуп кетсе, аялыңыз сиз менен дагы тополоң. Жөндөн жөн эле Алла Таала буну бизди этияттуулук үчүн да тоспойт эмес. Бунун аркасында чоң пайдалар бар. Ошон үчүн уга берели, Кудай кааласа жакшы болот. Имамдан биринчи эки жака салам берип алсак, эмне кылыш керек? Болбой калат туугандар. Анда адашып салам берип алдыңызбы? Имам салам бергенде кошо салам берип коюңуз. Күндүзү фарыз намаздарда рүкүгө, саждага барганда үн чыгарып барыш керекпи? Эгерде имам болсо, рүкүгө, саждага барганда үн чыгарат. Аллаху акбар, самиаллаху лиман хамида, Аллаху акбар депчи имамга. Муктади аркасына ыкта кылгандар жок, үн чыгарбайт. Так, 100 сом сизге карыз элем дейби? Алла разы болсун. 100 сом сизге карыз элем. 10 жыл болду дейт. Бергенден уялып, мени кечиресиз дейт. Уруксат берип, садака берип коеюн дейт. Мейли берип коюңуз. Кудайга шүгүр, Алла Таалам кабыл кылсын. Эсибизде деле калбайт кимге бергенбиз карыз. Кудайга шүгүр. Мага ким карыз болсо, бардыгы мынакей Кудайыма, сиз алдыңыздарда турат. Көп адамдар бар эле. Иншалла, Алла үчүн кечирдик биз. Телефондорду рассрочка берип жатышат го, же ушундай бытовой техника жана башка ушулар кредитке кирбейби, же кирип калабы? Мындай бүгүнкү күндө Кыргызстанда ислам принцип каржылоосу бар да. Бир эле Экобанкта эмес, Кудайга шүгүр, башка жерлерде да ушундай кыйла жанданып калды. Ошол принцип менен алыңыздар, болот туугандар. Кредиткечи. Анын өзүнүн жол жоболору бар, барсаңыздар сизге кеңешме берет, консультация берет, мондай кыласыңар, мондай депчи. Ошол жол менен. Бирок бир алым айткан экен. Мен ырыскымдын берекесин ушул дейт, өтө чоң бай алым да. Ырыскымдын берекесин көргөнмүн дейт. Өмүрүмдө бирөөгө рассрочка саткан эмесмин, рассрочкага алган дагы эмесмин дейт. Бар болгон кичине биринчиси. Экинчиси кичине пайда болсо да сатып берет элем дейт. Көпкө чейин кармабайчы. Ырыскынын берекеси мына дейт. Ошон үчүн бирөөгө азыр көбүнчө ушул бизде проблема бар да арабыздачы. Рассрочка берди эле, төлөй албай калды, бирөөгө мындай кылып бере албай калды, ортодон кийин ар кандай жаман сөздөр, Биз жумуштан чарчап келебиз. Куптан намазды кечиктирип окуп калабыз. Саат 2-де, 3-те окуп калабыз дейт. Аллах акбар. Эми жумушуңузга байланыштуу болсо макруh эмес. Бирок түн ортосунун жарымынан өткөндөн кийин уже макруh болуп калат.
Saat 2-3'төрдө куптанды окушулук. Мисалы эми сапарда болсоңуз бөлөк, ооруп атсаңыз бөлөк, жумушта болсоңуз бөлөк, буга тиешеси жок. Бирок жөндөн жөн эле ошончо кечиктеме кылганы макруh болуп калат.